Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умар радияллаху анхуға ушындай деп насихат қылған еді. Күн фид дуния кааннака ғариб ау абири сабил. Ибн Умар, сен дүниеде чоочун адамдай жаша. Дүниеге келгенде чоочун адамдай жаша. Bir жерге барсақ, bir чоочун үйгө барсақ, чоочун үйдө проблема болуп атабы, үй бүлөсү кичине урушуп атабы, талашып атабы, жетишпестик болуп атабы, ага чоочун адам көңүлдө эле бурбайт. Кой, өзүлөрүнүн проблемасы деп коет. Же болбосо жолоочудай болуп жашадайт. Ушул жерден bir Германияга барып калдык. Германиянын ичиндеги проблеманын сага эмне кереги бар? Сен ошо жерге барган өзүң ишиңди бүтүрөсүң да кетесиң. Момунсуң ушундай кылып жаша. Бул дүнүйөдө биздин ишибиз эмне, урматтуу бир тууган? Биздин ишибиз Алланын ыраазылыгы. Башка нерсе менен алек болбойлу. Кайсы иш кылсак ушундан Алла ыраазы болобу деп жашайлы. Ошо өзүбүздүн ишибизди унутуп коюп, адамдардын айыбын издеп, адамдардын авыратын издеп, авырат деген билебиз уяттуу жер, адамдардын айыбын издеген, ушул жерде жаңылып калабы, ушул жерде шерменде болуп калабы деген авыратын көрөм деген менен барабар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким адамдардын авыратын издеп, адамдарды уят кылам, адамдардын кемчилигин ушундай чыгарам дегенди үйүндө отурса да Алла Таала шермендечиликке алып барып коет деген. Ошенте бере турган болсок, жалаң адамдардын айыбын ачам деп жашай турган болсок, сен эчтеке көчөгө чыгарбай туруп, үйүңдө отургузуп туруп Алла Таала шермендеңди чыгарып коет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кишини менен ишибиз болбосун, биз өзүбүздү куткаруу менен болсун, үй бүлөбүздү, балдарыбызды, досторубузду динге чакыралы, өзүбүз ошого жараша динде бекен бололу. Дүнүйө деген ушундай экен. Дүнүйө деген бул токтоп тура турган нерсе эмес. Дүнүйө бир жерге уюп кала турган нерсе эмес. Дүнүйө өтүп кете турган нерсе. Дүнүйөнүн башы кыйынчылык менен башталат. Адам баласы төрөлгөндө ыйлап төрөлөт. 7-8 жашка чыкканча жыгылып, там-тамдап ар кимден таяк жейт. 20 жашка чыкканча ушу дагы бирөөлөрдөн таяк жейт. 20 жаштан кийин турмуштан таяк жейт. 40 жаштан кийин дагы башкадан таяк жейт. Дүнүйөнүн башы кыйынчылык менен башталат, акыры жок болуу менен бүтөт дейт алымдарыбыз. Акыры эмне болот? Бардыгыбыз өлбөчүдөй болуп атабыз. Бардыгыбыз сулуулугубузду сактап калабыз деп атабыз. Бардыгыбыз күчүбүздү сактап калалы деп атабыз. Бирок күн өткөн сайын урматтуу бир тууган кабырга жакындап атабыз. Бул дүнүйөнүн арты жок болуу менен бүтөт. Дүнүйөдө бардыгыбыз эртең менен чыгып, бардыгыбыз дүнүйө табабыз, акча табабыз деп чуркап жүрөбүз. Же калппы? Бардыгыбыз ошентип үйдөн чыгабыз. Алла Таала ар бирибизге адал рызкыларды насип кылсын. Бирок бир туугандар, алам халалуга хисаб ва харамуга адаб деген. Дүнүйөнү адалдан тапсаң анын эсеби бар деген. Эсеби бар, карасаңыз, адал таптым деп эле кутулуп кетпейсиң. Анын ар бир тыйынынан эсеп бересиң. Кажерден таптың, кажерге иштеттиң. Дүнүйөнүн адалында эсеп бар Алланын астында. Эгер арамдан таба турган болсоң, анда азап бар деген урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз бул дүнүйөдө бирөөнүкүн урдап алдык, убактылуу пайдаланып алдым. Кыйындыгымдан мен ушинтип шустрыйлыгыман дебейли урматтуу бир тууган. Аллах субханаху ва таала кажерден чалып жыгылтат билбейбиз. Дүнүйөдө канчалаган адамдарды көрдүм бир тууган. Адамдардыкын жулуп жеген 10 жыл, 20 жыл өткөндөн кийин абалдарында көрдүм кандай болгонун. Бир туугандар, бардыгыбыз көрүп атабыз. Ошон үчүн арам нерсени, убактылуу нерсеге кызыкпайлы. Ачка болуп өлгөн атсак дагычы, өлгөн атсак да арамдан жебейли. Сахабалар ушундай отуруп туруп, бири-бирине касам ичишет эле. İslamdan murunku жашоомду билбейм, бирок исламга келгенден кийин бир үзүм нанды ашказаныма таштабадым, Аллаху өө дейт эле. Биз ошенте алабызбы бир туугандар? Ошенте аласыздарбы ар бириңиздер отуруп туруп? Мен исламдан кийин ашказаныма бир үзүм арамдан, туура эмес жолдон келген бир үзүм нанды ашказаныма таштабадым деп ар бирибиз айта алабызбы? Эгер айта алсак жаннаттан үмүтүбүз болсун. Эгер айта албасак, ага өзүбүздүн күчүбүз жетпей аткан болсо, абийирибиз жетпей аткан болсо, ыйманыбызды дагы күчтөндүрөлү бир туугандар. Келгиле Алла Тааладан ким арам жейт, ким монтип туруп адамдардыкын тартып алат, ким урдайт, ыйманында проблемасы бар адам урдайт. Алланын Раззак экенине ишенбей калган адам урдайт. Алла Таала берет, адалдан мага берет рызкы дегенге, ага ишенбей калган адам ошого урдайт. Алла Таала мени азапка салып коет. Арамдын арты жакшы болбойт. Арам деген нерсени кылба деген Алла Тааланын тыюусуна, Алланын кудретине
ыйманы монтип өйдө төмөн болуп калган адам ошол жолго барат. Бардыгыбыз бир туугандар өзүбүз менен эсеп кысап кылалы.